33 күн. Жаңы күн келди. Жана бүгүнкү күн менин өздүк өнүгүүмдүн жаңы баскычы. Бүгүн мен төшөктө жаткан жана таң атканча жашасам экен деп үмүттөнүп аткандар үчүн жалынам. Мен бардык ооруп аткан адамдар үчүн жалынам. Оору сабак болсун деп берилет. Андан эч ким качып кутула албайт. Оору жаза үчүн берилбейт, ал сыноо үчүн берилет. Ал адам руханий жолдон чыгып баратканда берилет. Ооруп келген адамдар, мен силерди аябайм, жөн гана силердин жакшы болуп кетишиңер үчүн жалынам. Башкалар мага менин ийгилигим үчүн кандай жалынып атса, так ошондой кылып мен да силер үчүн жалынам. О Кудай, бүгүнкү ооруп аткан ар бир адамга күч бере көр. Аларга оорусун жеңгенге жардам бере көр. Ден соолуктуу болууну бул укук табигат тарабынан ар бирибизге берилген. Бирок мен билем, адамдын бир жери ооруп турганда ал жашоонун даамын жоготот. Ал сезип аткан ооруга эч нерсе менен салыштырса болбойт. Жакын адамдарыңан ооруп аткан болсо, бул андан да оор. Өзүңдүн ооруңа чыдай аласың. Жакын адамдарыңдын оорусуна чыдоо андан да оор. О Кудай, сенден ден соолук сураган ар бир адамга ден соолук бере көр. Аларга ушул сыноодон жеңил жана тезирээк өткөнгө жардам бере көр. Мен ай сайын ушул адамдарга кайрымдуулук кылганга акча бөлөм. Канча бөлө алсам ошончо бөлөм. Ошол адамдардын айыктырышына бериш үчүн. Мен жөн гана акча бөлүп турам жана берем жана үмүттөнөм. Сен ушул адамдарга тезирээк сакайып кетишине жардам берет деп. Мен ушул адамдар үчүн жалынууга мага күч бер. Аларга өзүнүн сакайып кетишине ишеним бере көр. Аларга эртеңки күнгө үмүт бере көр. О Кудай, ушул адамдарга булардын үй бүлөсүнө сабырдуу болуш үчүн батаңды бере көр. Эң кыйыны адам карыганда ооруп тура албай калганы. Картайып калган адамдарды сактай көр. Аларга чыдамдуулук бере көр. Алардын балдарына ыйман бере көр. Алар өзүнүн ата-энесине кам көрүшсүн. Ооруган ата-энелер өздөрүн кемсингендей сезишет. О Кудай, аларды сактай көр. Аталар балдарына, апалар кыздарына көз каранды болушпагандай кыла көр. О Кудай, ооруп аткан балдарга ден соолук бере көр. Аларга ата-энеси көздөрүнө жаш алып карашат, күнү түнү алардын айыгып кеткенин күтүшөт. О Кудай, мен ошолор үчүн жалынам. Алардын айыгып кетишине шанс бере көр. Баарыбыз ден соолуктуу болгонго акылыбызго. Ар бир үй бүлөгө ден соолук бере көр. Бардык оорукчан жана жардамга муктаждарга жардам бере көр. Оорусунан сакайт. Үмүт менен карап жалынып аткан ата-энелердин балдарына ден соолук бере көр. Мен билем, бу дүйнөдө миңдеген адамдар ооруп атышат. Мени да унутпа. Мен өзүмдүн картайып калган кезим жөнүндө жалынам. Оор сыноолордон өткөнгө жардам бере көр. Биз картайганда жардам бере көр. Мен бардык ооруп аткандар үчүн жана картайып калгандар үчүн жалынам. Жана бизди кечир. Биз дайыма эле туура иштерди кылбайбыз, дайыма эле убагында чындыкты түшүнө албайбыз. Биз көп жаңылабыз. О Кудай, бардыгы сенин буйругуң менен. Жашообуздагы бардык жакшылар сенден, жамандар бизден. Мен түшүнөм, бардык жамандыктар, проблемалар булар биздин түшүнүп-түшүнбөй кылган ишибиздин жыйынтыгы. Бардыгы сенин буйругуң менен. Бизди кечире көр жана ооруп аткан адамдарды сактай көр. Аларга сакайып өзүнүн үй бүлөсү менен бирге болгонго мүмкүнчүлүк бере көр. Менин жалынуумду уга көр, менин сөздөрүмдү уга көр. Мен ошол адамдар үчүн жалынам. Кудай, аларды сакта жана батаңды бер. Өзүмдүн үстүмөн иштегендиктен менин жашоом күндөн күнгө мыкты болуп баратат. Күндөн күнгө мен кемчиликсиз адам болуп баратам. Менин жүрөгүм боорукерликке жана сүйүүгө толуп баратат. Мен ойлоно алган адам болуп баратам. Тең салмактуулукка жана сабырдуулукка толуп атам. Мен өзүмдү ичимен жетилгендей сезип атам. Мен өзүмдү ошого тарбиялайм. Менин жанымдагы бардык адамдар үчүн жалынам.